кадия жүрөктү жылытат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда деле мындай болгон да. Пайгамбарыбыз да 10 адам динге келсе, ошонун 9-у кызмат менен келген да. Мамиле, отношения ошолор менен келген. Биздин деле Россияда мисалы бир оруска үй алып бергенбиз. Ал орус өзүбүздүн таанышыбыздын жакын таанышы болчу, типография иштетет. Анан үй алып бердик, анын үйүнө конок бардык. Белек менен барсак, мындай таң калды да. Өмүрүндө мисалы 30-40ка чыккан байкелер айтып атат. Мен өмүрүмдө биринчи жолу ушинтип үй алганда бирөө белек берип атат депчи. Тааныбаган адам. Анан ошол жерде анын досу отурган. Ушинтип атып сүйлөшүп атып эле анан ушундай үй алыш керек, мындай кылыш керек, андай кылыш керек дегенден. Да без проблем, алып келиңиз, кылып коебуз. Офиске акчаңызды алып келсеңиз, үй алып беребиз деп. Мен ойлогом да бир 10, 15, 20 миллион бир максимум бир 30 миллион мындай. Мен картасын көрсөң делечи 200 миллион акчасы жок да анынчы. Бир жагынан текерчилик болушу мүмкүн, бирок мындай мен деле анализ канчалаган адам анализдейсиң го барырчы. Анан алып келе бер, кылып коебуз, офиске алып келсең кылып коебуз. Что я сам не принимал, понимаешь? Вообще не принимал да. Барды офиске алып барып сүйлөшүп, батыс баштап. Болгону да сиз мындай эме болуп сүйлөшсөңүз болуш керек, мындай смело. Вообще без проблем деп. Вообще без, бирок аны алгандан кийин проблема башталды. Бирок Кудайга шүгүр келдик. Ал маселени чечти. Ошо тиги келип эле ушу 200 миллион келип офиске таштап кой жөн эле. Качан учабыз, качан кылабыз, айткыла делайм деди. Бул маселе эмес деди. Анан переводду кылышты. Вообще анда кашабыз чыгып кеткен. Биринчи жолу ошондой сумма келди да.